Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбековдун катышуусунда сотторду башкаруу боюнча кол китептин экинчи чыгарылышы жана соттук аудит, соттордун төрагалары үчүн судьялардын кесиптик баасын берүү боюнча окуу модулдарынын бет ачары болуп өттү. Убежден, что рекомендации, изложенные в настольной книге, найдут свою практическую реализацию и будут полезны для председателей судов и для их руководящей деятельности. А судебный аудит и профессиональная оценка судей помогут в качественном и всестороннем изучении деятельности местных судов, в оказании практической помощи в применении законодательства, в организации работы суда, а также в проведении объективной оценки качества деятельности судов. Аламүдүн райондук сотунун судьясы Азамат Узакбаев жана сот адилеттигинин жогорку мектебинин директорунун орун басары Галия Алымбекова соттук экспертиза боюнча соттордун төрагалары үчүн окуу куралы жана окуу модулу тууралуу айтып беришти. Судьяларды кесиптик баалоо боюнча модулдун бет ачарын Европа биримдигинин Кыргыз Республикасындагы укук үстөмдүгү экинчи фаза программасынын эксперти Кристоф Капецкий жасады. Иш-чаранын жүрүшүндө Германиянын Бамберг шаарынын жер сотунун судьясы жана төрагасы пенсионер Европа биримдигинин программасынын эксперти Манфред Верт да кызматташуу жана жетишкендиктер тууралуу айтып берди. Белек кетүүчү жагдай ушул жылы Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун аталган программа менен кызматташуусу соңуна чыгып, сот органынын жетекчилиги билдиргендей, программа менен биринчи фазанын алкагында да, экинчи фазанын алкагында да кызматташуу туруктуу, жемиштүү жана ийгиликтүү болду.